бир мындай жандуу контент тарталычы. Кара кыргыз биринчи тарыхый сериалы кандай тартылып жатканын бир мындай чындап көргөзгүлөчү. Кинонун артында иштеп аткан там 40-50 адамды тарткыла, грим болсо жана 100гө жакын аскерди даярдап атканын көргөзгүлө, аттар, эшектер менен болгон кадрларды мощный кылып көргөзсөңөр, жана Жети күздөгү съемкалар бар эле, ошолор да кошкула. Үй бүлөсү менен келип атат актерлор, ошолорду дагы көргөзгүлө. Актерлор кадрда эле эмес, тамак жеп атканын, кийингенин, боенуп атканын да тарта бергиле. Малика болсо жана актерлор менен читка кылып даярданып атпайбы, ошону да көргөзө бергиле. Белки сүрөтчүлөр, художниктер болсо жана жасап аткан нерселерди, костюмдарды, гримдерди жана реквизиттердин баарын көргөзө бергиле. Крафттар болсо бизге суу, чай, кофе алып келип атпайбы, ошонун баардыгын көргөзгүлө. Ар жакта сүйүмбайке рация менен сүйлөп, кыйкырып, начали деп аткан дагы сонун кадры да. Анан Хлопушканы Жумпейке болсо камера менен тартып атканым деп сону кылып көргөзсөңөр, ар жакта аят уктап калса аны деле тартып койгула, эми чарчап калабыз да, адамбыз го. Эң башкысы мындай кызыктуу кадрлардан кармасаңар, анан съемка бүткөндө баарыбыз съемка окончена дегенден кийин кол чаап сүйүнөбүз го, ошону сөзсүз тартып туруп ошону бүтүрүп коебуз. Всем спасибо за смену. Спасибо, Бирса.